Кийинки сөз Алмаз Табылдыевич, президенттин жана министрлер кабинетинин туруктуу өкүлү Конституциялык сотто. Сизге сөз берилет, келиңиз. Микрофонду көйгөзүп алсаңыз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу Конституциялык соттун судьялары. Эми биздин позициябыз төмөнкүдөйт. Ошо тараптардын талаптарын карап чыгып, арыз элдерин Кыргыз Республикасынын мыйзамын талашып жаткан ченемдери Конституциянын жогоруда көрсөткөн ченемдерге шайкаш эместигин жөнүндө жүйөлөрү төмөнкү негиздер боюнча негизсиз деп эсептейбиз. Эң эле биринчиден биздин Конституцияда жазылып турат, кайсы учурда адамдардын жана жарандардын укуктары жана эркиндиктери чектелиши мүмкүн депчи. Эң эле биринчиден улуттук коопсуздук, коомдук тартиби, калктын саламаттыгы жана адеп ахлагылыгы сактоо, башка адамдардын укуктары жана эркиндиктери коргоо максатында биз чектөө киргизе алабыз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 25-беренесинин 1-2 бөлүктөрүнө ылайык жергиликтүү мамлекеттик администрация мамлекеттик орган болуп эсептелет. Ал администрациялык аймактын бирдиктин тиешелүү аймагында аткаруу бийлигин жүзүгө ашырат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын статусу жана анын ишин уюштуруу мыйзам менен аныкталат деп атат да. Аталган мыйзамдын 11-бересине ылайык азыркы убакытта жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын ишин уюштурат жергиликтүү бийликтер жана анын натыйжаларына үчүн жооп берет. Аткаруу бийликтин мамлекеттик органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн ишин координациялайт. Айыл аймактарын жана райондук маанидеги шаарлардын жергиликтүү өзү алдынча башкаруусун аткаруу органдарынын башчыларын ушул мыйзамда каралган тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот. Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарына ылайык мамлекеттик менчикте турган жер участокторун берүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу сыяктуу кеңири ыграм укуктарды жана башка функциялар берилген да жергиликтүү бийликке. Ошол себептен мыйзам чыгаруучу ушундай чектөөлөрдү киргизген да. Биздин оюбуз боюнча мына бияктан көп жолу айтылды, эң эле биринчи максаты ушул кызыкчылыктардын кагылышуусун жаратпас үчүн, коррупциянын деңгээлин ылдыйлатуу үчүн, башка кызыкчылыктарды азайтуу, жергиликтүү жааматтын чечимдерин кабыл алууга таасирин азайтууга, жарандардын жана жергиликтүү жааматтардын укуктарын жана мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарына коргоого, жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү кызыкчыларды айкалыштырууга, мыйзамдуулукка жана социалдык адилеттикке сактоо багытталган да. Эми биздин оюбуз боюнча бул чектөөлөр киргизген максаты ошол болуп эсептелет да. Бирок азыр талкуулап эментип атканда мүмкүн туулган жери деген жанакы формулировкасы эмерээк болуп атат да. Максатка жетиштүү эмес. Себеби мына өзүбүз эле айтып кеттик. Мисалы Самат Кыштабекович Бишкек шаарынын төрөлүп, бирок толук мыйзам жолунда толук азыр ошол эле жумгалда иштей алат. Мүмкүн формулировкасын баягы башка формага алмаштырса болот. Кайсы аймакта жакшы туугандардын социалдык байланышы эмеси болсо ошондо чектөө койсо болот эле. Туулган жериме деген сөз эмес. Мүмкүн айтып атпаймынбы? Кайсы аймакта тууганчылык, социалдык көп связьтер болуу жерде иштелбейт деген эмеге мен жыйынтыкка келип атам азыр тараптарды угуп. Мүмкүн формулировкасы эмес да, мындай неудачныйраак болуп калган. Туулган жери эле деп койгончу. Мен деле мисалы Бишкек шаарында төрөлгөм. Бишкек шаарында Бишкек шаарында мэр боло албайсыз. Мэр боло албайт экен. Бирок бала чагымда көлдө өсүп чоңойгом да, ошондой эле
туугандар, байкелерим, эжелерим, апамдын туугандары баары көлдө турат. Ошол себептен азыр эме болуп атат да, кичине каргамарчылык бар да. Бирок мыйзамдын максаты ошол болчу. Биз деген жанагы кызыкчылыктан кагылыш болбосун деп, жанагы коррупцияга жол бербейли, мүмкүнчүлүк түзбөйлү. Мисалы эле бир айыл өкмөтү өзүнүн эле айылында айыл башчысы болуп иштеп атса, анан эртеси эле анын 5-11 туугандары бар, анын ата энесинин баары бир айылда турат. Бир аукцион же тендер болуп атса, бир жер участок үчүн арендага же алма бакты арендага алып же бир кайсы жерде эме болсо, туугандары да чектелип калат. Эми уят кылбайлы деп кээ бирөөлөр документтерин эл катары берсе, анын результатын ар кандай талкууласа болот. Түшүнүп атасыңар да. Бир тууган утуп алса, бир тууган тартты дейт. Тайки байкелер утуп алса, кайын журт утуп алса, кайрадан башка эме да болот. Ошол себептен да мүмкүн жана формулировкасы менен макулмун, себеби башкачараак эметсе болот. Но бирок эң эле максаты, мен ойлойм да, 23-беренеге ылайык келет. Бул деген коомчулуктун кызыкчылыгу сактош үчүн, башка адамдардын коомуна эң эле биринчи башка адамдардын укуктарын жана эмелер эркиндиктерин коргоо максатында деп атабыз да, биз деген киргизе алабыз ушундай чектөөлөрдү. Биздин позиция ошол. Түшүнүктүү.